14 февраль китеп белекке берүү күнүнө карата 6-Д жана 5-Д класстарында уюштурулган китеп жарыш конкурсу. Конкурс кыргыз тили жана адабияты мугалимдери Чолоева Перизат менен Жусупбекова Тинатин тарабынан жана китепканачы Дегенбаева Ырыс эженин жардамы менен директордун тарбия иштери боюнча орун басары Орозалиев Нурлан агайыбыздын демөөрчүлүгү астында уюштурулду. Конкурстун темасы «Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат» деп аталат. Конкурсту өткөрүүнүн максаты окуучуларды китеп окууга тартуу жана кызыктыруу, ой жүгүртүүлөрүн, сөз байлыктарын, эске тутуу жөндөмдөрүн өнүктүрүү. Адам баласы китеп бетин ачаар замат өзүнчө бир дүйнөгө аралашып, автордун сөз менен курган ааламына кирип окуйт жана талдайт. Китепти көп окуу менен акылы курчуп, чечен боло баштайт. Анткени китеп мээнин эң мыкты машыктыруучусу болуп эсептелет. Китептер адамдын акылына акыл кошкон шайман. Эгер китепти окубай турган болсок, ал парашютка окшош. Анткени ал жабык кезинде эч кандай керекке жарабайт. Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат. Китеп окуу максатын көздөгөн 6-Д жана 5-Д классынын окуучулары мектеп китепканасына барышты. Китепканачы Дегенбаева Ырыс эже китептер эмне жөнүндө экендигин түшүндүрүп, окуучулар менен биргеликте талкуулап, акыры баарылап бир жыйынтыкка келишти. Китеп жарыш конкурсуна 5-Д классынын окуучулары Алтын жомоктор китебин тандап алышты. Ал эми 6-Д классынын окуучуларына Кыргыз фольклору китеби тийди. Китеп окууга бир жума убакыт берилди. Белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин окуган китебинин негизинде тест тапшырышып, китеп жарышка чыгышты. Китеп окуунун кандай пайдалары бар экен деген суроого 5-Д классынын окуучулары төмөндөгүдөй жоопторду беришти. Окуунун пайдалары ой жүгүртүүбүздү жогорулатат. Биз канчалык көбүрөөк китеп окуган сайын эмне деген идеяны бергиси келген деп ойлонуп, биздин ой жүгүртүүбүз өнүгө баштайт. Китеп окуу адамдарга туура мамиле кылуу менен данышмандыкка үйрөтөт. Ар түрдүү жанрда китептерди окуу менен сөз байлыгың кеңейет, билимдүү болосуң. Ишенген адам болууга жардам берет. Адамдар менен сүйлөшүп жатканда түрдүү темада сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берип, өзүңүздү эркин алып жүрөсүз. Китепти көп окуп адат кылса, убакыт пайдалуу же пайдасыз тараптарга кетип жатканын билет. Ооба, окуучулар туура айтат. Китеп өмүрдүн ыраакы жана караңгы жолунда адамга нур тартуулаган жомоктогудай шам чырак эмеспи? Ал эми 6-Д классынын окуучуларына эмне үчүн китеп окушубуз керек деген суроо менен кайрылганыбызда төмөндөгүдөй жооп беришти. Өзүңдүн каталарыңды башкаларсыз табам десең, китеп оку. Эч качан жеңилбейм десең, китеп оку. Билимдүү сөзмөр болом десең, китеп оку. Маанисиз адам менен сүйлөшкөнчө, маанилүү китеп оку. Сүйлөгөндөн, жазгандан, окугандан уят болбойм десең, китеп оку. Ооба, китеп мурунку муундун кийинки муунга калтырган руханий мурасы. Китеп окууну токтотуп салсаңар, силердин ой жүгүртүүңөр да токтоп калаары анык. Ошентип китеп жарыш конкурсунун жыйынтыгы чыгарылып, окуучуларга китептер белекке берилди. Ошондой эле 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган окуучуларга грамоталар жана атайын белектер тапшырылды.